бүлөдө жакында эле оор жоготуу болду. Жеңишбек Арзымкожоевдин чоң апасы дүйнөдөн кайтты. Маркумду акыркы сапарга узатуу жөрөлгөсү бул аймактагы адаттан башкача өттү. Аза күткөн үйдө мал союлуп, казан асылган жок. Баягы элде келгенден кийин сөөгү койгон менен алек болбой эле, конок тоскон менен, куда тоскон менен кудаларга айга кирет эле. Кудаларга жакшысын тарт, жаманын тарт. Анан кийин түнкү конок. Бирок бизде кече ошол түнкү коногу дагы күндүзкү коногу дагы эчтекеси болгон жок. Биздин президентибиздин жарлыгына ылайык тоок дагы союлбасын дегендей. Биз тоок дагы бул жакта канчыкан жок. Чоң апасы 88 жыл жашаптыр. 11 баланы тарбиялап өстүргөн. Кыргызстандын булуң бурчунан куда күтүп, чоң журтка айланган. Буга карабастан үй бүлө эл эмне дейт деген түшүнүккө алдырбай, ашыкча чыгымга барбоону туура көрдү. Бирок бул чечим дароо кабыл алынган эмес. Чоң апасы ооруп жатканда эле үй бүлөдө бул маселе көтөрүлүп, мал сойбоо чечими ич ара кабыл алынган. Жеек жаты, тууган уругу, айылдын аксакалдары деген ар ким ар кандай да, ушундай нерселер бар. Анан ошолордон чыга албай эле эл эмне дейт деген нерсе менен анан чыккандан уялып, чыккандан кыйналып, тигин деле жеп койгон, мунукун деле жеп койгон, тиги жакка деле барган, бул жакка деле барган дегендерди эсептеп отуруп анан союп коюшат да, чындыгына келгенде. Анан биз бул тарапты баардык үй бүлөбүз менен мен эле жалгыз эле чечкен жокмун. Ошол үчүлүккө, бешилиги, жетилиги анан тигинден мындай деп неме кылбай эле 40 кылык ал бул дебей эле кийин бир Куран окутуп коелу. Жалпылап эле бир Куран окутуп коелу. Ылайыктап туруп. Бардыгына кабар берип айтканда эле түшүндүрүп айттык дароо эле. Эртең мал союлбайт, тамак берилбейт. Ошого жаназага турганга ылайыктап келиңиздер. Сөөк ээлери мал жан күткөн, колунда бар үй бүлө. Кааласа жөрөлгөнү толук өткөрүп, бир эмес бир нече деле бодо союп койгонго мүмкүнчүлүктөрү жетет. Бирок аны туура эмес көрүшкөн. Аялдардан бир тике сөз болуптур. 10 баласы бир мал соя албай ушинтип көмгөнгө кандай деп айткандар болуптур эми бар экен. Анан биз аларга деле түшүндү иштерин жүргүзүп, ушундай болуп атат. Биз эми элге үлгү бололу. Себептен де биздин райондун жетектеп турган балабыз иман болсо, анан биз көрсөтпөсөк ким көрсөтөт? Малым жетиштүү. Атамдан калган малыбыз бар. Атам бизди эмне гана кылып, апам экөө ушул турмушка кандай жеткизди. Ошол малын да, үйүн да баарын жеткизип койду эми анан шүгүр эми анан азыр союп койгонго деле баары жетиштүү. Учурда өлкөдө ысырапкерчиликти азайтуу, жамандык жакшылыкта ашыкча чыгым болууну токтотуу маселеси коч турат. Стол ийилгенче дасторкон жайылып, мал артынан мал союлуп, элден калбайын деген атаандаштык күч. Айрымдар салт бузбай, каада кармайм деп, белчесине чейин карызга батып кеткен. Ыйлап берген жаш бала болду. Өзү ошо тышкы Россияда мигрант болуп, сырткы мигрант болуп, ошентип жүргөн бала. Эмнеге мигрант болуп кеттим дегенде ошол айтты. Атасынбы же энесинби жоготкон экен. Ошол акыркы сапарга узатууда атамдын элдик туугандары келип, ой, соебуз. Жанагындай айтканда эле эл эмне дейт? Эчтекеси жок калган дебейби? Биз төлөйбүз, биз беребиз деп аткан башында дейт. Ошентип айтылды дейди. Айтылды, сойдук антип интик, анан союштан башка деле чыгымдар болот экен. Ошондой 2 боло малды сойдук деди, ошондой деди. Бирөөсүн төлөп кетиптир, баягы жакындарынан төлөнгөн экен. Анан экинчиси унчукпай да калып калды дейт. Анан мен деле четин чыгарып мынтип айттым, айтайын деп койду, ошо менен калып калдым дейт. Анан ошону менен берки чыгымдар дагы аралашып кетти. Анан карызга биз батып калдык. Тигинен алып тигини жаап, кайра мындан алып муну жаап, улам сепчика болуп эле. Анан карыз көбөйүп кетти, иштегенге мажбур болдум деп ушинтип кайрылып айтат да. Жеңишбек Арзымкожоевдердин чечими бул бир үй бүлөнүн гана тандоосу эмес. Бул коомдогу көнүмүш адатка каршы коюлган суроо. Маркумду узатуу ысырап менен өлчөнүш керекпи же ниет мененби?